Ош шаарындагы номер 12 кесиптик билим берүү лицейинде билим алган Бермет чеберчиликти өздөштүрүүдө. Жакындарынын колдоосу менен орто мектепте окуп 11-класста аяктаган. Өзгөчө муктаждыктагы Бермет башка балдардын мектепке барууга мүмкүнчүлүгү жок деп кейит. Мүмкүнчүлүгү жок дегенде Берметтин анын курбуларынын эмес, аны кабыл алуу үчүн мектептин мүмкүнчүлүгү болбойт. Зирек билим алууга жана кесипке ээ болууга умтулган Берметтин жакындары жакындан жардам көргөзүшкөн. Сиңдимдин курчагы бар болчу. Ошого кийимдер тигип берчүмүн. Анан сиңдим кийимим жыртылып калды, тигип бериң деп элейт болчу да, анан кийин майли деп тигип берип, анан кийин соңу мактанып берет болчу да. Анан кийин менин тигиккенимди көрүп алып, сен анда тигичи бол деп мени ошо кесипке неме кылышкан. Анан макул, мен тигичиликти тандагам. Бирок кичинекейимде чоң атамды дарылайм деп врач болом деп жүрчүмүн. Анан кийин эле тигичиликке кызыга баштадым. Бул окуу жайда 28 жылдан бери педагог болуп иштеген Алима Алматова мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кадимки мектептерге жайгаштыруу турсун жөн гана мугалим чакыртып окутуу абдан кыйын экендигин айтат. Бирок кесипке кызыккандар жакындарынын колдоосу менен гана билим алышат дейт. Өзүнүн окуучусу Берметтин аракетин өзгөчө белгилейт. Өзгөчөлөнгөн жери эмеден интернеттен гүлдөрдү көрүп, кагаздан гүлдөрдү жасап, анан кийин көйнөгүнө ошолорду тигип, анан Берметтагы ошо эл катары эме кылды да, ошол эмесин көрсөттү. Анан теориялык сабактардан дагы жакшы катышат. Аң сезими өтө күчтүү, зейини күчтүү да. Азыр дагы биз даярданып атабыз. Декабрдын 12-синде кол өнөрчүлүк конкурс болот дагы, ошого дагы жакшы даярданып жатат. Ал эми окуу жайдын бүтүрүүчүсү Жазгүл Кабылова да өзгөчө муктаждыктагы өспүрүм экендигине карабастан мектепте билим алып 9-класстан кийин кесипке ээ болууну каалаган. Жазгүлдүн айтымында апасынын колдоосу аркылуу тигүүчүлүк кесипти аркалоодо. Балдардын кыздардын рубашкасын кичинекейлерге, анан кыздарга кичинекей көйнөк, анан экинчи курста шым, көйнөк өзүлөргө. 3-курска өзү дагы эле рубашка эмелерди тигип, пальто тигет азыр. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерди мектепке тартуу аракети көтөрүлгөнү менен ал толук иш жүзүнө ашпай келүүдө дешет адистер. Бирок аларга мамилени өзгөртүү керектигин белгилешет. Аталган кесиптик лицейде жыл сайын саналуу өзгөчө муктаждыктагы балдар келип билим алышат. Бирок алар үчүн атайын даярдыктагы адистер жокко эсе. Окуу жайда кесипке жараша багыт берип үйрөтүүчү кадрлар бар. Булар ушул 3 жылдык мөөнөт менен окуп, байгыл өздөрүнүн курдаштары сыяктуу эле эч нерседен кем болбойт. Алар дагы оңдо бүткөн аттестат менен 11-класстын базасында жана ошол эле учурда диплом менен камсыз болушат. Булар толук ишканада иштеп, өздөрүнүн жашоосу үчүн толук кандуу эмгектенүүгө акылары бар. Жогорудагыдай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды мектептерге кесипке тартуу үчүн билим берүү долбоору ишке киргени жатат. Максаты өзгөчө муктаждыктагы балдардын билим алуусундагы тоскоолдуктарын жоюу болуп эсептелинет. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн мектептерде атайын жеңилдиктер түзүлүп берилбегени эң чоң көйгөйлөрдүн бири катары белгилүү. И результаты показали, что доступ детей с нарушением интеллекта Биздин жүргүзгөн изилдөөлөрүбүзгө ылайык өлкөнүн түштүгүндө мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуусу чектелүү деп айтсак болот. Өлкөдө 99 кесиптик лицейлер болсо, алардын 45-и түштүктө жайгашкан. Тилекке каршы 2 кесиптик лицейде гана реабилитациялык топтор бар. Бирок ошол кезде да ушул лицейлерде толук кандуу өзгөчө балдарды кабыл алып билим берүүгө даяр эмес. Ошондой эле 9-классты бүттү деген аттестат берүү менен гана чектелип калышууда. Ал эми биздин балдар баары сыяктуу бирдей толук билим алып кесипке ээ болушу керек. Тот документ, который получают наши дети. Өзгөчө муктаждыктагы балдарга болгон мамиле өзгөрбөсө, эч бир атайын курулган жогорку деңгээлдеги мектептерде жардам бере албайт дейт Рахат Шакирова. Анын айтымында мындай балдар менен иштөөнү мугалимдер да жакшы билбейт. Ошондой эле квалификацияны жогорулатуу курстары менен педагогдордун бул багыттагы билимин өркүндөтүү да маанилүү. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.